Дастан Арыспекович, урматтуу өлкө башчысынын өкүлү, мен көтөрө турган маселенин маңызы президентибиздин дарегине багытталат, андыктан жакшылап угуп алсаңыз. Акнет деген компания бар болчу. Анын ээлери бар эле да. Мен былтыр ушул жерден ушу Акнет компаниясынын тегерегиндеги болуп жаткан кылмыш иштери боюнча маселени көтөрүп, ал тургай президентибиздин менен дагы анын аппарат башчысынын орун басары менен дагы сүйлөштүм эле. Бардык нерселер мамлекеттик кызыкчылыгында эч кандай мамлекеттик рейдерлик жок болгону, салыктан жашырылган акчалар жөнүндө аракеттер жөнүндө сөз болгон. Мен ошого ынандым эле. Мына 1 жылдан кийин мага азыр ошол Кубан Ажымудинов деген Акнетти түптөгөн, Акнеттик иштеген киши бүгүнкү күндө абакта жатат. Ачыгын айтканда азапта жатат. Ошол кишинин катын алдым, кайрылуу катын алдым. Жана анын атасы физика, математика илимдеринин кандидаты, окумуштуу Токон Ажымудиновдун президентибиз Сооронбай Шариповичке жазган катын алдым да. Мына 1 жылдын ичинде булар ал кезде эсеби камакта, ээси эркиндикте эле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аз келгенсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетиштир, өлүп кетиштир. Мындайча айтканда кирешесине кирип кетишкен. Пойласына кирген, дойласына да кирип алган да. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберуүнү менден өтүнүштү. Азыркы күндө ишкер абакта жатат. Жаза аткаруу кызматы врачтар консилиум чыгарып, октябрда ага тез арада операция жасаш керек деген да. Бирок ага дагы мүмкүнчүлүк бербей атат да. Бул деген эмне? Бул рейдерлик эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч да. Же аны сындыруу аракети, же аны тындыруу аракети болуп атпайбы? Мен дагы өз ишкердим айланып, журналисттер менен дагы баарлашып, бул боюнча журналисттик иликтөө боюнча бир топ балдардан өтүндүм. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги рейдерлик, мүлктү тартып алуу фактылары барбы, жокпу? Аны убакыт көрсөт. Кандай болгон күндө дагы мендеги документтер, же болбосо мендеги актылар, мендеги фактылардын бардыгы бул жерден ортодон адамдар пайда көрүү максатында ушул ишке барган алып турат да. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку Мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиялардын баасы жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге кийлигишпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти да. Ушул маселени айтып коюлгон көрдүм. Мендеги документтердин бардыгын урматтуу президентке мен сиз аркылуу берип жиберем деп, анан өз көзөмөлүнө алат деп ишенем. Рахмат.